Өзүм 17 жаштамын, мындан 2 жыл мурун медреседе окудум, 15 пара Куран жаттадым. Өзүмдүн айылымдан дейт. Кийин чыгып кеттим, анан шаарга келдим окуйун иштейин деп. Келип жакшы жумуш таптым, иштедим, окудум, анан тагдыр экен бир кызга жолуктум. Азыр 1 жыл болуп калды сүйлөшкөнүбүзгө. Ал кыз мага чейин кээде баягы кээ бир суроолор окулуп калат, туугандар аны туура кабыл алыңыздар. Ал кыз мага чейин бузулган экен дейт. Мен андай ишке барган эмес элем. Аны менен сүйлөшкөнгө чейин шайтан азгырып, 2 ай өткөн соң жатып койдум дейт, мамилеге барып койдум дейт. Жүрдүм, ар 2 күндүн биринде ошол иш болот дейт. 5 ай өткөн соң жанагы кыздын боюна бүтүп калды. Ал кыз да 17де, мен да 17де. Боюнан түшүрдүк. Баланы ошондон кийин дейт. Баланы ошондой кылдык дейт. Кийин мен өзүмдү таппай, күндөн күнгө кайгы басып, жолумду таппай, кээде туруп ыйлайм, сыгылып жолум ачылбай туңгуюкка такалып калдым. Эч нерсенин кызыгы жок. Өзгөрүп арыктап кеттим. Мурдагыдай ата-энем менен да сүйлөшпөй, урушуп кетип, үйдөн кетип калганмын. Азыр башка жакта, алардан алыс турам, эмне кылышты билбей, өзүмдү окутуп койсомбу деп баргым келбей жатат. Ушул окуядан кийин 100% өзгөрдүм. Азыр только иштейм. Дүйнө капкараңгы. Мурдагыдай досторум да, эч ким жок, жалгыз калдым. Өзүм да ошол нерсени каалап жатам. Жалгыздыкты мага жардам берип, жалгыздыкта деңиз, мага жардам берип, насаат бериңиз устаз, башка жолум жок. Атым ушундай дейт. Атым Абдышүкүр дейт. Атыңыз жакшы экен. Медреседе 15 пара Куран окупсуз. Бул кылганыңыз туура эмес болгон экен да, шайтанга, напсиге азгырылыпсыз. Ал кыз да ошондой болсо да өлө каты жакшы көрөм дейт. Устаз, эмне кылсам болот? Анын чөйрөсү баары клуб, ичмей, чекмей, эжелери да ошондой күндө клуб менен чөйрөм, дин жолундагы адамдар кантип байланып калдым билбейм. Азыр алдыга койгон максаттарымдан да алыстап өзүмдү жоготтум дейт. Тезирээк ата-энеңизге барыңыз сиз. Жумушту баарын токтотуп, тезирээк ата-энеңизге барып, апаңыздын пешенесинен өп, чекесинен, колунан өп, атаңызды кучактап, анан Кудайдын астында тобо кылыңыз. Кудай, ушунча Курандын тең жарымын жаттап жүрөгүмө салдың эле, мен ушундай жаман адам болдум. Ушунчалык жамандыкка бардым билип туруп, мени кечиргин. Анан жаш баланы наристен аборт кылып боюнан алдырдык. Ушул күнөөлөрүм үчүн, зинам үчүн, ата-энемдин көңүлүн какшатып, аларга зарар жеткизгендигим үчүн мени кечир, мен ушундай акмак, жаман адам болдум деп, Аллага тобокел кылып, ата-энеңизге эртерээк барыңыз дагы, анан сөздүн акырын учугун баштап апаңыз менен кеңешиңиз. Анан берки кызга барып туруп айтасыз: Аллах Таала ар бир адамга тобого мүмкүнчүлүк берет. Сен чөйрөңдү ташта, мен сени менен жакшынакай үйлөнөйүн. Сен чөйрөңдү ташта, баардык нерсени жаңы барактан баштайлы деп деги кызга бир айтасыз. Кабыл ала турган болсо жакшы, болбой турган болсо эртерээк тобо кылып, апаңыздын, атаңыздын айтканындай жүрөсүз. Эртерээк тобо кылыш керек бир тууганым. Өмүр деген аманат, эртең эле өлүм келип калышы мүмкүн.